Салам, Жумагүл. Кичине технический неполадоктор менен эме болуп калдык, кармалып калдык. Саат 10-да чыгышыбыз керек эле. Салам. Азыр акырындап кыздар чогулат. Буюрса бул жакта да кошулушуп ататтар. Салам барыңыздарга. Азыр бизде бул жерде дагы салам, Миргүл эже. Салам барыңыздарга. Бүгүнкү эфир жөнүндө кичине айта кетсем, бүгүн ким менен эфирге чыгып атасыз деп кызык болуп аткан болсо, Нурдананы көпчүлүк адамдар тааныйт. Менин вышестоящий наставнигим. Ошол золотой директор Талайбек кызы Нурдананын өзүнүн бир тууган сиңдиси Талайбек кызы Дурдана менен чыккан атабыз. Буюрса, салам барыңыздарга, жаңы кошулуп аткандарга. Ал кыз жөнүндө кичине айта кетсем, ал өтө аракетчил кыз, өтө аябай эмне айтканда 3 баласы бар, 3 баласы кайнене кайнатасынын колунда турат, айылда жашайт. Бирок ошого карабастан аябай эмне айтканда өзү тырмышып, жакшы аракет кылып, Нурдана салам барыңыздарга. Ошого карабастан аракет кылып иштеп атат. Ошол фабрикте кантип азыр ушундай даражага жетип атат, кантип айлыктарын алып атат, командасын кантип түзүп атат. Бүт ошолор боюнча биз сиздер менен сүйлөшмөкпүз. Азыр Нурдананын 3 баласы болгондуктан азыр кичине озачар болуп, кичине биз эме болуп калдык. Эми тура түшүнөсүздөр, кайнене кайнатанын колунда болгондугуга байланыштуу. Азыр кичине кеч калып атат. Азыр обязательно кошулат биздин арабызга. Ооба, буюрса, вот Нурдана кошулду. Салам, Нурдана. Азыр бул жака мага запрос жибер. Салам, Нурдана. Салам. Кандай салың, жакшы? Жакшы өзүм. Азыр эле сен жөнүндө айтып аткам. 3 баланын энеси, кайнетенин колунда жашайт. Ооба, ошол прическам жок, макияжым жок. Азыр болду Сен тура чыктым. Сен молодецсиң. Мен сага азыр өтө сүйүнүп отурам. Азыр бул жактан жазганыңдан мен даже идиштеримди калтырып койдум бул жактачы. Эми ооз ачып эле уже пешектерин жаап бердим. Менсиз 1 саат ойноп тургула деп азыр отмазка кылдым. Сен молодец, уже балдарың жаткырып да коюп турсуң. Уктай элек ошол тирилик, ошол тамак бышырам иштен келгенде, анан тамактарын берип, идиштер жууп, төшөк салып жаткырып келдим да азыр. Башка үйдө кайнене кайнатам менен тургула деп келдим, билбейм, аз дагы келе алышпаса эле. Азыр меники да ооба, өзүң кандайсың? Жумуштарың кандай болуп атат? Жумуштар буюрса жакшы. Карантин бүткөн, биз биринен эле чыгып алганбыз ишке.
Жакшы, главный аракет болуп атат да. Сага чоң рахмат айтам. Бүгүн эме айтканымды эме кылбай, тыштабай ушинтип эфирге чыгып атканың үчүн. Бул жакта сенин группаңдагы, сенин командаңдагы кирип аткан болуш керек, Жиберип койдуңбу Ооба, ссылкасыны? жибердим эле, ооба. Азыр бул жакта кыздар менен кичине саламдашып кетсең болот. Салам кыздар, баарыңарга ысык салам жолдоймун Нокаттан. Кийин кайсы Өзүң жерден жөнүндө көрүп аткан болсоңуздар, жазып койсоңуздар болот. Нурдана, бул жерде эме да, мисалы үчүн, пабликте иштебеген дагы эмелер бар. Мисалы, сенин дагы подписчиктериң бар, менин дагы подписчиктерим бар. Мына биздин шеф дагы кирди. Нурдана, салам. Бул жерде, мисалы үчүн, пабликте иштебегендер дагы бар. Ошолор айтканда экөөбүздү тааныбайт да. Сен кичине өзүң жөнүндө кичине маалымат тааныштырып кетсең, өзүң канчанчы жылкы болосуң, кайсы жакта жашайсың? Мен өзү негизи эле башка адамдар сыяктуу эле Инстаграмга биринчи жолу ушул түз эфирге чыгып атам. Анан Инстаграм менен вообще иштеген эмесмин, билбейм дагы да. Азыр кандай кылышты билбей эле кирип калдым. Мен Талайбек кызы Дурдана, Нокат, Ош областынын Нокат районунда жашаймын. 28 жаштамын. 3 балам бар. Эмнеде жазып атышат? Ооба. Ооба, мен ОБДда окуганмын. ОБДда окуганмын. Ооба, тааныгандар. Ооба. Ошол учурда мени 4-курска чейин ошол ОБДда окуганмын. ГАИ болом деп, бирок турмушка чыкканыма байланыштуу окуумду кайра башкага которуп койгонмун. Вот мага кызык болуп атат да, мисалы үчүн, ата энең кандай карады эле ошол ОБДда окуйм дегениңе? Мен мүнөзүм мындай эркек кыял. Менен кийин 2 кыздан кийин уул келген, менен кийин уул келген. Нурдананы билесиздер, Нурдана эжем мындай женственныйрактан, мен болсо эркектин ишин кылып, ушундай эркектер менен жаныбыздагылар бардыгы эркектер болгон үчүн, чем кыздарга караганда характерим дагы, кылган иштерим дагы, жүрүм турумум дагы эркекке окшош болгон үчүн, үйдөгүлөр дагы макул болушкан да. Мындай түз эле карашкан да. Болбосо ошол көздөрү жек. ооба, жалаң балдар менен окуганмын. Жолдошум дагы группалашым болот. Ошол Жакшы да. ооба. Значит, мындай мужественный кээ бир балдар жакшы көрөт го мындай. Бул кыз эркек кыз, нормальный кыз да депчи. Ошентип характериңди байкап калып эме кылган, үйлөнүп алган экен да, значит. Ооба, ошол. Эми турмумеге бойго жетип атканда талаш болгом деп кыйынсып калайынбы? Группалаштардын арасында. Ошентип азыр турмушка чыкканыма уже 8 жыл болоюн деп калды. Жакшы, молодец. Мен да тааныгандар бар да бул жактачы. Мен дагы үчүн үйдө баягындай самсы, памсы, там манты, орома жасашсачы башка кыздарчы, а мен болсо сыртка чыгып алып папам менен эме машиналарды оңдоп, педальдарын басып берип, анан машинасын жууп эле, ошентип анан кыш келсе кар көрөп эле жүрө берчү экен да. Ошону айтышып алып күлө берет болчу да. Ошого окшоп экөөбүздүн ошол жактагы характерибиз кичине окшошуп кетет экен. Менден мурда тийген дейт Нурдан. Сен Нурдандан кеткен турбайсыңбы? Нурдана турмушка Нурдандан мурда чыккан, менен кийин сиңдим чыккан, анан Нурдана чыккан. Күйөө албай Нурдананы зорго ал дегендей. Нурдана андайча скидка менен кеткен экен, 70% скидка менен, Распродажага чыккан жолго кеткен. Нурдана капа болбойсуң, бул жакта биз тамашалашып атабыз. Биз сени жакшы көрөбүз, Нурдана, сенин баарыңа шүгүр. Анан бул эмеге негизи эле баары эле ойлошсо керек да, мисалы үчүн Нурдана алып келген ошол эме фабрикке депчи. Негизи эле Нурдана алып келдиби, сен кантип фабрикке келип калдың? Туура, Нурдана алып келген. Биз буга чейин фабрикке көп эле жолу катталганбыз. Нурдана дагы башка мурда ошол даречелер менен иштегенбиз. Экинчи жолу жазылганыбызда башка эле команда менен иштегенбиз. 2016-2015 жылдары. Анан ошо кайрадан бизде мындай только сатуу менен болуп, онлайн деген вообще түшүнүк болгон эмес. Анан Нурдана биринчи иштеп атканда дагы жазыратын акчасын өзү төлөйт, айтып кой дейинби? Өзү төлөйт, айтып кой. Эме биз дагы ишенген эмеспиз, Нурдананын ошонун онлайн иштегенине ишенген эмеспиз.
банкрот болосуң, товарды кимге сатасың деп ушундай ойлор болгон да бизде. Анан Нурдан айтып калды. Мен ошо как раз ошол маалда Нурдан иштеп аткан маалда эме болуп калдым, төрөп декретке чыгып калдым. Мен администрацияда иштейт элем, Нокат райондук администрациясында. Курманбек деген сосед. Анан ошентип мен эме төрөп ишсиз калдым. Балам жоош болуп, анан балдарым 2 балам садикке барат. Балам жоош, үйдө кыларга иш жок, отуруп калдым. Бирок ишке чыгайын десем, иш жок болуп калды. Анан Нурдана как раз ошондо немеге офис ачам, Нокатка пункт выдача ачам деп калды. Анан мен мындай иштейм деп келген эмесмин. Ошол маалда жазылган эмесмин мен фаберликке. Ошол пункт выдачасында карап, оператор болуп отурам деп киргенмин ишке. Айлык алам деп элечи. Анан мындай сетевой бизнес менен мындай алектенем деген ой болгон эмес да. Ошентип эле келип калгам, адамдардын айлыктарын көрүп отуруп, анан кызыгуу башталган. Ошону айтып атпайбы, мен мындай адам өзүм эркек кыял, мүнөзүм эркектей болуп атса, адамдар менен мындай мамилем жок. Адамдарды ынандыра албайм бул бизнеске деп ушундай эмелер болгон. Анан дагы ошо биринчи баштатканда мен жакын эле бир эже ошентип айткан: "Сенин колуңан келбейт. Вообще сен мындай характериң туура келбейт директор болушка, мындай көтөрүлүшкө" деп ошентип айтканда, "Сен үчүн эмес" деп ушундай эмелерди кылган. Мен дагы эле ошого ишенгенмин, бирокчу. Анан Жакшы. Ошентип бут тоскондор да кичине болгон экен да эмесинде. Эми буну бут болсо деп эсептебейм, себеби мындай бардыгы эле ойлошот да, бунун Нурдананын эжеси бар, Нурдана көтөрүп койду. Адамдар жазып командасы менен иштеди деп ойлойт да бардыгы элечи. Анан же мындай таанышы көп, же өзү шустрый болуш керек деп ойлошот. Бирок андай эмес. Нурдананын бир адамы дагы мага иштеген эмес, жазып бергендери. Мен дагы жазып берсем бирөөгө, алар дагы иштебейт да, ал сенин адамың деп эле ушундай ойдо калышат. Анан өзүнө дагы эле айтам, Нурданан ошентип эми команда менен саак өтүп ушундай эмелерди кылып берет, бирок жазып берген адамдары иштебейт да. Неге деп? Анан ошо мен дагы башка эмелерди айткым келет. Эмнеге өспөй тамын, тааныш болуш керек, андай мындай дегендерге айткым келет да, кыздар. Бул жерде дипломдун кереги жок, тааныш билиштин кереги жок. Бул жөн гана, бул бизнес үчүн эле керек. Мындай биз как раз аялдар үчүн эле керек нерселерди алып отуруп эле чоң айлыктарды биз сулуулугубузга, ден соолугубузга, мындай кийинебиз, ошону эле сатып алсак, биз чоң бизнестерди курсак, чоң акчаларды алсак болот да. Ооба. Ошол эле нерселерди биз мындай эме баягындай сетевой десе эле элестетип алышат да, акчасын адам таап келиш керек, мындай кылыш керек деп. Жок, сиздер адамды тапканда кандай ошол өзү колдонгон нерселерди эле адамдарга сунуштайт. Ушуну базардан алган нерсени эле менен алгын десеңер болду. Акча алып кел, артыңан адам жазып кел деген нерсе жок да. Оңой эле бизнес бул. Тем более бул жакта еще регистрация болгондон кийин 20% скидка, жазылышың бесплатный. Канча менен жазылам деп коркуп калышат адамдарчы, канча киргизим керек деп ошентишет да. Негизи ошо жазылуу бесплатный. Анан Нурдана бул жерге биринчи жолу эме болгондо, регистрация болгондон кийинки сенин биринчи кимди айтканда кыйынчылыгың кандай болгон? Мен биринчи кыйынчылыгым 50 балл жапканым болгон. Биринчи кыйынчылыгым команда түзбөстөн эле ошол товарга басым жасайм деп 50 балл жапканмын. Мен жалаң баягы распродажадан баллы жок нерселерди кызыгып алып алгамын дагы. 8 миңдей акча болгон да, 50 баллынчы. Мындай көзүмө көрүнгөн нерселерди арзан экен деп ала берип, ошондой болуп калган. Ошол мен керексиз нерселерди алгандыктан азырга чейин бар ошол продукциялар мындай распродажага койгон нерселерди алып алганмын. Акчамы ошентип киргизип койгонмун биринчи эле киргенде. Анан ошондон кийин дагы мен команда түзгөнгө чейин только ошо сатууга койгонмун, эмеми, фокусуму койгонмун. 5-10 сом калса экен деп. Ошондой кыйынчылыктар болгон. Ошонун негизинде кээ бир адамдар дагы мисалы үчүн мен банкрот болдум деген сөздөрдү дагы. Ооба, банкрот болгондун эң немеси ошол өзүбүздүн туура эмес эме кылып алганыбыз да, түшүнүп алганыбыз. Товарга басым жасап алганыбызда, конечно, керексиз нерселерди алсаңыздар, акчаны жөн эле кармап турат экен да бул нерсечи. Керексиз товарлар жөн эле акчаны кармап занят этип турат. Же ал нерсени сата албагандан кийин ошо да, ушундай болуп калат.
Айтат эмечи, биринчи жолу мындай кубанган нерсеңчи ушундай фабриликке жазылганым үчүн рахмат дегениң кандай эме случайда ошондой деп айттың эле? Мен ошол ип ачтырганымда мен ошол команда Айлыгыңга беле? неме коюп элем. Сразу ип ачтырып 15%ке чыкканымда сразу ип ачтырып алганмын. Ип ачтырып эле 33 000 айлык алганмын да. Мындай Индира эжеге айтсам, мен Укостого айтсам, сразу эле ачып беришти, мен сразу эле колума кармап калганмын акчаны. Ошол менин ага чейин эми айлык алып турганмын. 8 000, 10 000ге чейин айлыкта түшүп турган, бирок эмеге чыкканымда акчаларым топтоло туруп 33 000 сынмай кеткенмин да. Айтат эмени ИПны канча эмеде регистрация болгондон кийин канча айда же канча 6 айда аралыкта? 6 айда. 6 айда кийин. Мен почти 5 ай мен эме кылган жокмун да. Мындай иштеген жокмун. Команда менен иштеген эмес. Только өзүмө кичине эме өлүп алжабам, командам менен кичине айлыгыма кыскарып калат, ошентип эле жүргөмүн да. Бул болбогон иште баары бир деп эле мен үчүн эмес деп эле жүрүп бергем да. Анан азыр бул жерде эме сатуу жөнүндө сабак эме болуп кетти. Мисалы үчүн сатуу жөндөмүм жок деп аткан болсоңуздар же болбосо сатканга кызыксаңыздар болсо, бул жакта Нурдананын сабагына катышсаңыздар болот. Азыр өтө бизде сабак башталган. Ошол сабакка обязательно катышыңыздар. Биздин вышестоящий наставнигибиз мындай айтканда сонун сабактарды өтүп атат. Если бул жакта кызыккандар болсо, Миргүл эже же Нурдана өзүң номериңди жазып койсоң комментарийге, ошол жерден 771 20 20 31ге кайрыласыздар WhatsApp номери. Анан эң эми дагы бир суроо. Сенин мисалы үчүн жакын адамдарың сага каршы болушканбы ушул жумушту баштаганыңда? Жакын адамдарым каршы болушкан жок, себеби мен башка адамдар сыяктуу эле немеге кирген эмесмин да, сетевойго киртамын же башка подерлик деп айткан эмесмин. Жөн эле мен айлык алып эле киргеним үчүн эч ким билген дагы эмес мен иштеп атканымды. Анан тоскоол болгон эмес. Эми апамдар билишкен, Нурдананын айлыгын алганын билишет, бирок сен качан ушинтип иштейсиң деп ушинтип эле айтышкан, кайра мени эме кылышкан да. Мажбурлашкан тезирээк иштеп чыгышың керек депчи. Анан бирок Значит, бул жакта каршы нерселер болгон эмес. Жакшы, значит, сенде мындай айтканда эч ким эме кылган эмес экен. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр айтат го, жолдошум болбой атат, ата-энем болбой атат, же кайненем кайнатам ушундай деп атат деген эмелер болгон эмес экен, значит, сенде. Эми кимге мындай тоскоол болот? Жумагүл мындай да, кечке телефонду кармап отурса, конечно, тоскоол болот да. Биз кечке телефон чукпайм, мисалы, ишке кеткенге чейин мен кирими жууп, нанымы жаап коюп кетем, анан ишке 9га барып калышым керек. Ушундай балдарымы дагы жуунтуп, түнү менен килерин ушинтип, балдарымды карайм да, анан үйлөрдү дагы ушинтип тазалап коем. Талааны дагы ошондой кылам. Баарына жетишсең, аракет кылсаң болот да. Анан кечке эле мынтип телефон чукуп эле отурсаңар, конечно, айтат да, иштеп эле койбойсуңбу, телефон чукулсаң же топ жок болсо депчи. Эмечи, мисалы үчүн өзүңдүн да уже чоң эле командаң чогулуп калды. Мисалы үчүн ошол лидерлериң менин ушундай үй бүлөмдөгү эмелер жакын адамдарым тоскоол болуп атат же ушундай болуп атат десе, сен аларга кандай деп эмне деп айтасың? Мен өзүмдүн ошол практикаман айтам, ошол көзүң карагыла. Эми баары жакпайсың дегиле. Эми канча келиндерге айтарым, ошол канча төңөрмө жер касаңар дагы жакпайсыңар, бирок ошентсе дагы аракет кылсаңар болот да, жолун тапсаңар болот. Силерди кишендеп же эме кылган жок, бул өзүбүздүн эле жалкоолугубуз, каерден болсо аялдар амалдуу келишет. Кантип болсо дагы жолун тапсаңыздар болот. Сиздер кичине эле результат көрсөтүп коюңуздар, өзүңүздөр уктабай атыппы же кандай кылып результат көрсөтүп койсоңуздар, баардыгы эле жакшы карап калышат да. Күйөөңүз деле, үй бүлөңүз деле сизге мындай туура максатта эле карап калат. Значит, бунун колунан келет экен деп, анан кечке телефон чукпай бес толук эле отура берсеңер, айтат да, чындап эле эмнеге мындай отурасың, колуңан келбесе, болбогон иш экен деп ушундай айтышат да. Мындай айтканда уже результат көрсөтө албай эле жөн эле жүрсө, а если мисалы үчүн менин жаш балам бар, мен айылда жашайм, же дагы мындай айтканда ушундай кээ бирөөлөр эмелер го, мен айтсам адамдар көнбөй атат дегендерге кандай сунуш бересиң? Ошо мен азыр мына биздин Нуризат Жакупованын бүгүн айлык алган, 200 000 айлык алганын көрдүңүздөр баардыгыңыздар. Ошол Нуризаттын кызы аябай ыйлак,
мен андай ыйлак кызды көргөн эмесмин. Ошол кызы менен 200 000 айлык алат да. Кээ бирки адамдардын балдары жоош эле болот да. Карашкан адамдары болот. Анын Ризат өзү карайт баласын. Командасын кошо карайт. Жетишип эле атат го. Нурдана дагы эме 3 баласы менен ошо мен өзүм деле кайнатанын колундамын. Бардыгыбыз жетишип эле атабыз го. Силер кандай бизге же 24 саат эмес 48 саат берилеби бир күндө? Бардыгыбызга 24 саат берилет турабы? Значит, сен вакытты пайдаланып гана ошол менен бүт бар жокко эмне айткан эгинге дагы азыр как раз эгин талаа эме накачабыз керек. Накачабыз башталат. Ооба. Ошентип эми бүт эмелерди эме кыласыз, молодец. Анан дагы эмечи, мисалы үчүн Фаберликке келгенден кийин, анан Фаберликке келгенге чейинки Дурдананын эмеси барбы, айырмачылыгы барбы? Мындай. Фаберликке келгенге чейин ооба өзүмдү ойлобойт элем. Өзүм бүгүн дагы сонун сөздөр айтылды, өзү самооценка боюнчачы. Анан мен Фаберликке келгенден кийин мындай башың иштеп кетти дейт го, ошондой эле мындай эмелер калат да. Мендечи кээ бирки сөздөрдү айтканда, мына биздин чоң директорлорубуз менен сабактарга катыштым. Ошол эмелерге көп катышаттым. Ошондо мындай ойлобогон нерселер болуп кетет экен да. Биз андай нерсени ойлобойбуз да. Мен Фаберликке чейин ошол только тириликти эле ойлойт элем да. Бүгүн ушундай кылсам, эртең мындай кылсам деп, келечек жөнүндө ой жок. Эми, конечно, ойлойбуз, балдарыбыз мындай болсун, балдарыбыз мынтесин деп. Жаш эле туруп, эми 28ге чыгам мен. Бирок только тирилик жөнүндө эле ойлонуп калганбыз да, үй салсам, мындай кылсам деп эле. Анан өзүм жөнүндө вообще ойлогон эмес экенмин да. Глобальный проблема. Ооба. Анан ошол учурда ошол эмеге баягы электрондук китеп жөнөттүң го сен. Ошол китеп окуймун. Ушундай кызык нерселер. Мурда кино көрчү элем. Русский неме мелодрама деп эле ушуну көрө берет элем да. Азыр вообще кино көрбөй койгом да. Анан мен дагы ошондой кинолор көрчүмүн. Ошондой неме YouTube'га кирип алып эле ушундай керексиз нерселерди көрүп, бирөөнүн мындай турмушуна кызыгып, бирөө ушак айтса ушуларды кызыгып көрчү элем да. Азыр только ушундай немеге баш иштете турган нерселерди көрө турган болуп калдым да. Сознание, подсознание дегендерди үйрөнгөнмүн дейм, ого чейин вообще. Эми мектепте дагы үйрөтпөсө, биздин турмушубузда неме кылбаса, ушул нерселер жөнү көзүң ачат экен да, ушундай сабактарчы. Бул жакта да мисалы үчүн мен дагы жаңы келгенимде ушул аффирмация, визуализация десечи мен Нурдан айтып атса, каяктагы жомокту айтып атат деп мындай ишенбейт болчумун да, мисалы үчүнчү. Көп нерселерди анан көрсөм мен ошол даже ал нерсени мен ишенесизби, мен калп айтпам, мен 1 жыл өткөндөн кийин байкадым да, ошол нерселерге мен мурда вообще ишенбечүмүн. Мындай реалист болгон экем да, мындай айтканда слишком эле. Сен мынаны кылсаң, ошону картошканы эксең, например, ошонун күздө бышат дегендей эле, ошого суу койсоң бышат дегендей эле мааниде жүрө бериптирмин да. Мисалы үчүн биздин мээбизге ошондой мисалы үчүн аффирмациялар бар бизде, мисалы ар кандай эме китептер бар, баягындай эме самореализация деген мисалы үчүн ошондой мен вообще мындай көңүл бурган эмес экем да. Значит, сен дагы ошол нерселерди билген эмес экенсиң. Билген эмесмин, буга чейин вообще Фаберликке чейин. Азыр эми жаңы катталгандар, жаңы эме көрүп аткандар, Фаберликке биздин группага кошулгандар, аффирмация, визуализация башка эле бир мындай секта-пектага түшүп калгандай элестетишет деп ойлойм да. Куш келдиң деп мындай кол чабалар деп ушундай нерселер болот да бизде. Өзү эми группада эле болсо дагы эмеси көзгөр жогорулап калды. Анан бара түшүнө башташат да. Мен дагы кол чабуулар, мындай куттуктайм деп эле ушундай сөздөр жаза берсет, мындай баягы бир секталар болот го, ошондой эле элестетет элем да. Азыр андай эмес. Азыр мына сиздерге дагы сунуштаймын. Визуализацияны кылсаңыздар, мисалы мен эрте турганда мындай күчтүү лидер келсин деп ушуну ойлоп атсам, ушундай адам келет да. Мен ушуга өтө таң калам. Ушул ойлоп аткан нерсеңиздер болот. Бул мен Самара Кеңешованын сабагында катышканда билгеним, ошо менен товар алган адамдардын заказдарын өзүм төлөп туруп, анан кийин өзүм командамдагылар жок болуп кетишкен бирөөсү. Анан ошол күнү мен эшик турат, эртең менен 6-да болот эле түз эфирден. Ошентип кулагыма наушник салып алып айтып атсам, эме ушундай визуализация кылгыла айтканыңар болот, опана попа деп ушундай эмелер бар эле. Анан мен да катышкам. Эшикти кандай чыпырганын билбейм, үйдө тирилип калганын билбейм да, күндү наушникке салам дагы. Анан ошол күнү анан үйгө келип
отурдум дагы. Бүгүн ошол акчаларымды алып келип берсин десем, айткандай ошентип келген да. Экөөсү келип ошондо төлөп кеткен. Мен көрө суммада акча эле 5.000 6.000 деген. Ошондо мындай ишенип калгам да, өзүбүзгө ошол ойлобой эле биз мындай бербей койсочу деп, мындай адам жазылбай койсочу, иштебей койсо эмне кылам деген жаман нерселерди тартып алат экенбиз да өзүбүзгө. Анан жакшы нерсени тартсаңыздар, бүгүн мага ушунча адам келип жазылат, ушундай ушул каталогдо мен ушундай болом деп айтсаңыздар, неме болот. Кандай жакшы ниет турбу? Мисалы үчүн эртең менен туруп дагы бамдан намазын окуп атканда, бата кылып атканда деле биз мисалы үчүн жакшы нерселерди айтабыз го, ошолор деле мындай айтканда аффирмация, визуализацияга эле кирип кетет. Чындап, азыр мына биз эмеге намаз эң сонун нерсе. Мен багымдат намазын окуп, мен да 5 убакыт намаз окуйт элем мурда. Азыр ушул жалкоолук кылып окуй албай атам. Мындай да, биз өзү мындай тамак жеп бүткөндөн кийин 10 минут эле туруп кетебиз да турабы. Анан мындай немеде намазда болсо именно ошол өзүңүздөрдүн тилегиңиздерди тиленесиздер. Ага чейин мисалы үчүн намаз окуп алсак тиленбейт экенбиз деп ойлойм да. Эми жөн эле ошол визуализация биздин батанын эле бир түрү деп ойлоп коем. Анан неме ошол тамак ичкенден кийин жөн эле 10 минут канчама тамак ичсеңиздер 10 минут жетер, соконуна баракат деп эле 10 минут кылабыз. Анан башка убакта эч кандай тиленбейбиз да биз. Өз жөнүндө ошол жакшы нерселерди ойлогон үчүн, ошон үчүн сиздерге дагы намаз окууну сунуштаймын, тилеген ой максаттарга жетиш үчүн. Мен дагы азыр сен айтып атпайсың, жаңы кошулган адамдарга мен визуализация эмелерди кантип эмне деген жумагүл деп мисалы үчүн сурап калышы мүмкүн да, менин командамдагы келген адамдарчы жаңылар. Ошолорго ошентип айта түшүндүрмөй болдум да ужечи. Мисалы үчүн визуализация десем, ошо сен ойлогондой эле сектадай элестетип алыш мүмкүн, эмне бул деп. А мисалы үчүн ошол эле нерсең ал бата кылган сыяктуу эле. Сен жакшы нерселерди айтып көр, и жашооңдо ошол жакшы нерселер болот деген эмеде. Мисалы үчүн подсознание может все деген китепти дагы окуп атам да менчи. Ошол китепти окудуң го, мен дагы группага да жөнөткөн болчумун. Окусаң аябай личкаңа жөнөтүп коем го. Ал дагы эме ушундай сонун экен да. Мен ошол китепти окуп атам, и ошол нерсени мен ушинтип түшүндүрмөй болдум да. Батаңар сыяктуу эле, мисалы бата айтканда жакшы ниет кыласыңар, ошол сыяктуу эле силер дагы ушинтип айта бергиле. Күнүгө эртең менен айтсаңар, ушул бул жактагы мээге сиңип, анан ошол нерселер болот экен дегенге, мындай айтканда акырындап мен өзүм келгениме ушунчалык сүйүндүм да. Мен ошол нерсени былтыр түшүнбөгөнүмө азыр өкүнүп атам да, мындай айткандачы. Жаңы регистрация болгонумда. Вот ошону мындай айтканда ошон үчүн сиздерге жаңы келген. Ооба, азыр деле кеч эмес, ошон үчүн азыр да айтып атам, эме кылып күнүгө мындай айтканда тилеп атам. Даже мен мындай айтканда кече Тося Маматова менен эфирге чыккан болчумун. Ошол эфирде айтат да, Жумагүл, мен ушунчалык капа болдум, мен группамда мен эч ким дубликация кылбаптыр деп капа болуп атат да. Бирок сен да дубликация кылып атасыңбы бирөөнү? Мен мисалы үчүн Нурдананы дубликация кыламын. Бирок сабактарды бат-баттан өтпөсөм деле, бирок башка жагынан дубликацияга кылбаймын эми. Бирок эме мен ошо сен айтып аткан Тося Маматованын немесин интервьюсунан кийин ошону неме кылганмын да. Жаңганмын ошондо директорская ачканмын ошодон кийинчи. Аябай сонун эле. Мындай реально жашоодон алынган нерселерди айтып ошол эң сонун визуализацияны неме кылат. Мисал келтиргендери мага аябай жагат да. Дубликация кылганда бирөөнү угуп эле кылбайм, бирок бардыгын эле аракет кыла берем да. Бардыгын көрүп ошону кылгым келе берет да. Өзүң жакшы көрүп, өзүң туура дегенди значит кыла бересиң да, туурабы? Ооба, өзүмө ошол туура жагын алып кыла берем. Эми Нурдана жалкоолукту кантип жеңесиң? Жалкоолукту кээде мен дагы жалкоолугум кармап калгам. Мына 2 күндөн бери мен кече директорский жапкандан кийин базар 17 күнү 2 күндөн бери вообще мындай иш кылгым келбейт да. Адамдар заказдарым мындай болуп атат дейт, кылгым келбейт, ошентип жүрөм азыр. Эми азыр ошол мен ойлоп атам да, азыр сени дагы Кудайым бекерине жөнөтпөдү түз эфирге чык депчи. Себеби мен ошол неме кылсын, кайрадан ойгонсун деген мааниде болуп атат окшойт деп койдум да. Ошол звезда болуп мындай мотивация болуп турат да, эми кайрадан ойгонго шарт түзүп берет. Анан болбосо дагы өзүм ошентип телефон көрүп же үйдөгүлөр менен алаксып ушундай болуп калышы мүмкүн да. Ушундай 2 күндөн бери аябай жалкоо болуп кеттим деп ойлойм да.
Бирок Буюрса сен бирок наркы каталогда жакшы иштедиң да 2 күн эс алсаң эте мындай айтканда ооба ничего. Бул жакта 19 өз күн негизи сенде мындай ушундай. айтканда ооба шанс бар сенде. Биринчи жумалыгында ушинтип баардыгыбыз эле эме кылып алсак, анан аягына жакындаганда уктабай калабыз да иштепчи. Кыздар бул жакта Нурданага же болбосо мага суроолоруңар болсо эме кылсаңар болот, берип турсаңар болот. Суроолоруңарды дагы биз аларга дагы жооп бергенге Менин группама ким кирдиңер? Наргиза Имарова. зона комфортуна түшүп Түшүп кетпей. кеткиле. Ооба. Мен бул жагым өзгөрүп кетет, сулуу болуп калдым. Венера Анан бул Бакесна. жакта Менде дагычы азыр менде өзүм мына статустарым жабылып атат, Кудай кааласа, бирок менде чоң максатым аркамдагы лидерлердин баардыгын директор кылуу. Мен ишенип келген, аракет эле кылып аткандардын баардыгын ушу өзүм жеткен статустарга жеткирүү, жок дегенде директор кылуу деген максаттарым бар. Азырынча эми алар дагы биринчи кызыкпайт, мындай жана турган немелери жок болуп калышы мүмкүн, бирок обязательно кийин жанып же бир нерседен бир нерсе болуп мындай эме болот деп ойлойм да, жанып кетишет деп ойлойм. Бирок азыр дагы аракет кылып атышат менин лидерлерим, Кудай кааласа. Бул каталог мына кечеги мына карантин болбогондо көп эле жыйынтыктар болмок. Баардыгыбыз аркага тартып койду. Анан Кудай кааласа мына эми карантин да бүтүп калды. Менин командамда дагы сонун өсүүлөр, статустар чыгат болот. Мына карантинде мисалы үчүн мындай айтканда көп адамдар эме деп башташат. Катталбай эле сабактарына катышсаңар болот. Өзүңүздөрдү өнүктүрүүгө катышсаңар болот да. Бул жак мындай болду да, мисалы үчүн группабызда дагы биз Одноклассник деген группаларга убакытты кантип туура пайдалансаңар болот, кандай китеп сунуштайсыңар дейт. Өзү Сунуштаган китепти Жамиля жөнөтүп атам. Ооба, Жамиля яман изме да. Мындай неме карай турасыз, баардыгына мындай четко карагаңыз да. Ооба, мен сенин дагы ошо билесиңби Дурдана, мындай эмеңди билдим да, өтө жөнөкөйсүң да, мисалы үчүн биз мындай кирсек, ой мен кантип ойлойт, мен мындай деп мынтип адамдар башка жакка карап коюшубуз мүмкүн да, биз кичине Нурдана экөөбүздө ошондой кичине сапатыбыз бар да. Бирок сенчи мындай ушунчалык эмеке кызык экенсиң да, мындай сени мен прямой эфир экөөбүз даже көрүшө элекпиз, мындай айткандачы, туурабы? Мындай онлайн эле тунушпуз, бирок сенин баягы Дарьяга берген интервьюңда ушундай байкадым да, ушундай жөнөкөй кыз экенсиң да, мен ошонуңду өтө бааладым да. Биз болсо кичине выпендриваться этип коюшубуз мүмкүн да, орусчалап айткандачы. Бирок сен болгону болгондой, мындай өтө жөнөкөй кыз экенсиң, ошонуңду өтө бааладым сендечи. Көтөрүлүп алдыга умтулуу боюнча айтыңыздарчы дейт. Алдыга умтулуу боюнча эмне деп айтып сунуштап кете аласың? Ошо бизден пример алгыла, көтөрүлүү боюнча Венера. Анан ошо азыр дагы жооп берем, оюм бөлбөй тургула дейин да. Жөнөкөй болуш керек. Ооба, мен немеге Фаберликке келгенден кийин жөнөкөй болдум. Азыр эми офиске келгендер анча мынчасы айтышы мүмкүн. Эме Дурдана кагып берет, андай мындай депчи. Эми азыр дагы аракет кылам, ушунчалык аракет кылам да, адамдарга жакшы адам болгонгочу, бирок мындай неме эмес экен да. Баарына жакпайт экенсиң да. Баарына жагыш кыйын экен, эми акча эмес экенсиң, баарына жага бергидей. Мындай 5-6 адам бирдей баягындай кылган нервиңе тийсе, жийиним келип кетет мен дагычы. Бирок мындай тез таарынып, тез жазылам, кайра эле эме болуп калам да. Биз Нурдана экөөбүз дагы ошондойбуз, кечке бурушабыз да, кайра сүйлөшүп кете беребиз да. Ошондой адатым бар. Бирок мен ошол Фаберликке келгенден кийин ушундай эмени үйрөндүм. Адамдар менен жакшы мындай мамиле кылганды үйрөндүм да. Адамдар менен кантип сүйлөштү, проблемасын табышты. Азыр бирөө мага келип мынтип урушса дагы мындай жакшы тааныш болуп чыгып кетем да. Ошондой эмелерди үйрөндүм. Жөнөкөй болсоң жакшы. Жөнөкөй болсоң жакшы. Мен азыр мына кошуналарым деле билбесе керек, мен директор экенимичи. Фаберликте директор болгонумду кошуналарым дагы эле билбейт. Анан ошол кадимкидей эле ишимди кылып жүрөм, эмне директор болуп элем, эмне кыйраттым эле, ошентип эле тирелигим уланып эле ушинтип жүрөт. Мен эле башкача болуп кетпейм. Бирок адам канчалык жөнөкөй болгон сайын Кудайым ошончо болуп берет. Ооба, эң туура айтасың. Анан бул жакта кантип директор болдуң деп, кандай ийгиликтерге жетиштиңиз деген суроолор болуп кетип атат.
кантип директор болдум, ошол өзүм эме кылганымда, өзүм план койгонумда мага дагы эң немеси айлык алгандан кийин отуруп калган, эми пайыштыргандан кийин болот ушунча айлык депчи, мен ошо 20 000 айлык болот, 15 000 айлык болот деп анан эми бирок ошол баягы өзүңүзөргө эме максат койсоңуздар, четко максат койсоңуздар сөзсүз болосуздар да. Анан мен азыр деле ошону колдонуп атам. Качан өзүңүздөр аракет кылмай сайын сиздерге эч ким алып келбейт эч нерсени. Качан өзүңүздөр ойгонмой сайын эч нерсе кылып бербейт да. Ошон үчүн өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Баягы деңиздин түбүнөн дагы сууруп чыга турган бир эле адам бул өзүңсүң дейт го, ошондой. Бирөөгө ишенсеңиздер, эми жардам бериши мүмкүн, бирок баары өзүңүздөрдө мотивация болбосо, мындай өсүүнү каалайсыздар, бирок аракет кылбасаңыздар эч качан ийгиликке жетпейсиздер деп айткым келет да. Мен дагы мына эки каталогдо, 5-6 каталогдо мына немеге түшүп калдык. Карантин болду, эми болду да, болушунча деп отуруп калдык да. Зона комфортага түшүп алдык да. Анан бирок мен өзүм аракет кылып баштаганымда, командамда дагы ушунчалык мындай өсүүлөр болуп кетти, өзүм дагы таң калдым. Баардыгы эле ошо заказ кетирем деп эле турган экен да. Мен ойлогон адамдар деле заказ кетет болсо, мен аяткам, азыр мына карантинде кыйналып атса керек бул адам депчи. Ушинтип эме кылгандарым аябай жардам беришти мага бул каталогдо. Ошентип ийгиликке жеттим. Качан сиздер аракет кылсаңыздар, сиздерди көрүп, сиздердеги энергия башкаларга дагы ишенич тартуулайт да. Анан өзүңүздөр телефон чукуп отуруп эле иштесеңиздер, мындай болот десеңиздер ишенбейт. Качан өзүңүздөр иштеп мындай эмени көрсөтүп атканыңызда аркаңызда дагылар ошондой жакшы результат көрсөтүшөт. Анан Дурдана мындай да, сен Фабрикке келгенге чейин да ушинтип сүйлөйт белең, же Фабрикке келгенден кийин ушинтип сүйлөп калдыңбы? Азыр мисалы үчүн кээ бирөөлөр айтат да, ой жумок эже жок, мен сүйлөй албайм, мен уялам, мен андай кыла албайм, мен бирөөлөргө айтсам ушундай деп атат, мен духум түшүп калды дейт, андай мындай деп айтышат да, ошолорду кантип эме кыласың? Фабрикке айтып атпайм, мага эч ким ишенген эмес да, мындай команда түзүп айтып атпайм, мен адамдар менен мындай мамиле түзүштү билбейт элем. Азыр баягы Нурзанага айтып аттым эле бир эменин, Мирлан Батырхановдун бир эмесинде сатпастан сатуу же бир видеосунда, короче, бирөө айтып берейин, прокладка сурап келет да. Андан кийин эме магазинге келсе, ага машина сатат да, баягы сатуучучу. Ошо кандай десеңер, азыр эмеси мына прокладканы иштетет, анан мен эмеге балык эме ушундай десе, анда балык улаган барбайсызбы, жөн жатпай үйдө аялыңыз дагы мындай эме болуп атса деп, анан балык улаган кайырмак керек да деп ошондойт. Анан кайырмак алып берет. Кайырмак менен машинаңыз барбы десе, жок десе, ондо машина алышыңыз керек экен деп ошентип машина алдырып коет да, баягы сатуучучу. Ошого окшоп мен дагы ошондой нерселерге мындай аракет кыла баштадым. Мисалы Мила сурап келген, моломой сурап келип калышат же башка нерсе сурап калса деле, мен бетиңиз мындай го деп ушундай адамдардын проблемасын билгенге аракет кылып мындай биле баштадым да ужечи. Ошондой анан сиздер канчалык адамдар менен мындай мамиле кыла берсеңиздер, ар кандай мындай опыттарыңыз аша берет да. Мамиле кылбасаңыздар, ошо жөнөкөй болуп мамиле кылбасаңыздар, сиздерге каяктан адам келет. Мисалы дагы бир суроо сага, Нурдана. Мисалы үчүн сен азыр Фабрикте иштебей эле жөн эле үйдө жүргөнүңдө кризис учурунда сенин абалың кандай болмок? Кризис учурунда азыр бизде карантин болуп калды го, ошондо бүт баардык эмелер жумушсуз калышты, туура үйдө эле мындай айтканда тиричилик менен калып калышты да. А сен болсо айлык алып аттың, туурабы? Бизде каталог жабылып атты, айлыгыңды алып аттың. А если ошо Фабрикке келбегенде сен кантип ойлойсуң? Сенин состоянияң, сенин акыбалың кандай болмок? Состоянием кайнем менен кайнатам пенсия алат, ошолорго единство салдырат элем. Үч балаң бар. Үч балам менен телефон чукуп кино көрүп отурмакмын да. Мисалы үчүн күйөөң деле жумушунда токтоп калды дейли, өзүңдүн да жумушуң эме болуп калды. Анан кайната токтоп калды, күйөөмдүн жолдошумдун эмеси иши. Ошону токтоп калган. Азыр мисалы үчүн Россияда, бизди көрүп аткан Россиядагылар дагы бар. Алардын дагы мисалы үчүн азыр жумуштары токтоп, үйдө отурушуп калды да. Бирок ошолор деле мисалы үчүн азыр Фабрикке регистрация болуп иштеп атканда, алардын ИП ачканда, алардын картасына хотя бы
акча түшүп турмакта, мындай айтканда жок дегенде бир 10-15 миң түшүп турмакта, мындай айтканда ал күнүмдүк продукциясыга 3 айга созулуп кетти. 3 айга мындай айтканда бизде 3 айда даже 4 каталог болуп кетет, 21 күндөн болгондо. Ошол эмелер, мисалы үчүн 20 миңден же 15 миңден түшүп турганда деле, мисалы үчүн кыйла жардам болмок да, туурабы? Ошонун негизинде сен сетевой бизнести, мисалы үчүн бир 20 жылдан кийин кандай карайсың? Кандай көрөсүң, мисалы үчүн? Мен немеде Facebook'та баягы Урмат Бактабасов деген көлүк киши бар экен, ошол дагы немени мактап жазыптыр да, азыр онлайн немени биздин ишке окшош иштерди келечеги бар деп көрүптүр. Мен дагы азыр ошого ишене баштадым. Себеби мен буга чейин Россияда иштегенимде ошондой доставкалар болгон, курьерлер болгон. Бизге эми ошол келе баштады. Биздин Кыргызстанда ошол бизнестин мындай өнүгүп өрчүшүндө келечеги чоң деп билем да. Ошол айтмакчы, ошол биз только телефон аркылуу эле азыр мына именно ошол убакта, карантин убагында эшикке чыгып адамдар менен аралашпаган керек адамдар эми эшикке чыккысы келет, керек адамдар өзүнүн ден соолугун ойлоп үйүндө отургандар бар да. Ошол үйүндө отургандар үчүн сонун мындай мүмкүнчүлүк деп ойлойм да. Баардыгы эле азыр именно ушу гигиенаны сакташ керек. Башка эми косметика албаса деле гигиена үчүн нерселерди алышат. Туурабы? Жуушат, баш жуат, Тиш жуат, обязательно жуат да, ошол өздөрү үчүн алып турат. Бул биздин ишибиздин эң чоң келечеги. Мына мен дагы доказать эттим, ушул карантин учурунда деле баардыгыбыз айлык алып, ишибиз кадимкидей жүрүп атты да. Бул ошол тоскоол болбойт карантинге, мындай кандай учур болбосун пайдалуу ишкенин көрсөттү. Ошон үчүн аракет кылышыңыздар керек деп айтмакчымын да, мына менин лидерлеримди көрүп аткан адамдарга. Ооба. Анан эми сага мындай акыркы суроолорду берип кетейин. Сен мисалы үчүн мотивацияны каяктан аласың? Мындай кээде мындай эме болуп калат да, мотивацияң жок болуп, мындай чөгүп, настроенияң түшүп, эме болуп калган учурда кантип каяктан эмне кыласың? Өзүңдү өзүң кантип мотивировать этесиң? Же башка адамдар менен сүйлөшөсүң, может, видео көрөсүң, Видео может, көрөм. башка 5 мүнөттүк видео бар, эми Мечтай деген, ошону көрөм дайымчы. Анан ошондон өзү эле уланып кете берет видеолор. Ошо мотивацияны көтөрүү боюнча видеолорду көрөмүн. Анан кайра деле ошол көзүм ачыла баштайт да, бекерли убакыт өткөрүп атканымчы, менин мотивациям түшүп, убакытты бекер өткөрүп атканын билгенден кийин ошол эле убакта ошол убакыт кетип атат, убакытты баала деген сонун сөздөр айтылат. Ошондо кайрадан өзүмө келе баштайм да, бекерли убакыт кетирип атасың, мындай кылып койсоң болмок. Мүйүз апам айткан эмеси бар, мүйүз чыктыбы дегенчи, ошол башка нерсеге эле убакытты короткондо эмне мүйүз чыккан жок да. Ошон үчүн пайдалуу жакка өзүңүздөрдү өнүктүрүү боюнча дагы не только эми фаберликте иштегиле андай мындай дегим келбейт, эми статустарыңар көтөрүп эле акча тапкыла дегим келбейт, эми өзүңөрдү дагы өнүктүрсөңөр болот дейм да, видеолорду көрүп, мындай жакшы пайдалуу нерселерди үйрөнүп. Мен бүгүн кече бир лидерим менен сүйлөштүм, ошондо айтат да, Кыз Жибек деген мындай күчтүү лидерим бар. Мындай айтат: "Мен ушул фабрикке келгениме ушунчалык ыраазы болдум" дейт да. Эмнеге десем, мен бул жакта дейт, мисалы үчүн китеп окуп баштадым дейт, мисалы үчүн көп мындай айтканда өзүмдүн эми даже отношенияларымды өзгөртүп баштадым. Мындай Нурдананын сабактарында айтат да, ошол сабактарга да катышып мындай өтө мындай айтканда бул жакта бир эле косметика эмес, бир эле мындай үй каражаттары эмес, бул мен өзүмдү өзүм өнүгүү жагынан да алып кеттим дейт да. Ошол сыяктуу эле сен дагы ошентип өзүңдү өзүң өнүктүрүп, өзүңдү эме кылып атасың да, мотивировать этип атасың да, Анан дагы акыркы суроом, сен мисалы үчүн ушу жаңы башталып иштеп аткан адамдарга кандай эмне деп сунуштайт элең? Кандай мындай өзүңдүн биринчи келгениңдеги эмелериңди, ошибкаларыңды болтурбоо үчүн болтурбоону аракет кылам. Анан баардыгы эле келгенде канча айлык аласың дейт да, эми 30 миң, 35 миң айлык алам, бир каталогдо 20 күн сайын десем, алар дагы тез эле ушинтип чыккысы келип кетет да. Ошолорго айткым келет, эми жаңы жазылганыңарда эле мына биз бир жылда, жарым жылда ошондой ийгиликтерге жетип атабыз, сиздер дагы ошондой секин жетесиздер. Бир айлык эле бир бонус, директорский бонус сиздердин ошончо кыйналганыңыздар жууп кетет, ошон үчүн сабыр кылышыңыздар керек. Анан аракет кылышыңыздар керек. Биринчи эле келгенде баягы немени баланы мисал кылабыз, төрөлгөн эле басып кетпейт же башка болуп кетпейт. Канчалаган кыйынчылыктарды, түн уйкуларыбызды кечип атып чоңойтобуз балдарды. Анан
Ошол сыңар эле баардык иште кыйынчылык болот, оңой эле деп айтпайм. Ошон үчүн кыйынчылыктарга сынбай, сабырдуулук менен жеңсеңиздер, сөзсүз ийгилик силерге келет. Себеби Кудайым көрүп турат сиздердин аракет кылганыңыздарды. Анан именно биз иштеп аткан бизнесте ошондой харам нерселер жок, только мээнет менен жетчү нерселер бар. Сиздер жөн эле отурсаңыздар, команда түзүп иштеп койгоңуздарда деле жөн эле отурсаңыздар акча келе бербейт, сөзсүз аракет кылышыңыздар керек да. Ошон үчүн бул сонун бизнес деп айткым келет. Анан эмеде ушул фабрикте сен эң жакшы көргөн 3 продукцияң кайсыл? Мен да Дарья Батырханова болуп алдым да. Эң жакшы көргөн продукциям өзүм колдонгон прокладканы жактырам. Ошо прокладка боюнча дагы кичине айткым келип кетет. Көрүп аткан адамдарга прокладкабыз эң сонун. Женский биздин женский пол үчүн баардыгыңыздар колдонуңуздар. Обычный эле базардагыдай эле цена 124 сом эле келет. Сиз жазылсаңыз, жазылгандар болсо ошону сөзсүз колдонуңуздар, базарга эме кылбай. Анан экинчи продукция мыла моечун тынбай колдоном. Мен фаберликке чейин, мындай иштегенге чейин эле колдончумун. Канча 5-6 жылдан бери, турмушка чыккандан бери ошону колдономун. Анан дагы эмнеси баардыгын эле жакшы көрөм өзү негизи. Дагы эмнесин жакшы көрөм? Азыр шампунь жок экен да, шампунь да коюп койдум да. Эме шампунь Носнов деген жаңы шампунь чыкты го. Ооба. Ошол шампунь аябай мага жакты. Мен буга чейин эми ар кимдин чачы аркылуу бизде Фаберликтен шампунь начар деп айтышат. Неме себеби биздин эмебиз шампуньдарыбыз баардык чачка мындай кимдин чачы кандай болсо ошого неме Подобрать керек. Өзүңүздөрдүн чачыңыздарга мисалы мен немен ошону контроль 1303 контроль кылыш керек. Майлуу чачтарга деп арналган бар экен, ошону против перхотка деп эме кылдым эле, иштеттим эле. Бир жуган эле уже перхотим кетти. Анан кичине эле сыгып иштетсеңиздер көрүп сонун берет эме болот да. 200 грамм болот өзү. Ошол шампунь аябай жагып калды. Анан шампунь тандоодо ошол өзүңүздөрдүн териңиздерди, чачыңыздарды билип алып тандасаңыздар эч кандай проблема болбойт. Какач кылып берди, ана мына деген сөздөр көп угам да. Ошон үчүн бизде ассортимент көп, эме шампунь боюнча арзаны, кымбаты бар. Анан ошого өзүңүздөрдүн чачыңыздардын тибин билип алып, анан кийин заказ кылыңыздар. Сиздер дагы ошол эменин кардайдан сурап атканда кыздар чачынын тибин сурап туруп анан кийин эме кылгыла, заказ кылып бергиле же ошентип алып бергиле да. Эптеп эле сатышты ойлобогула, кийин дагы ага сата турган болосуңар ошондо. Сен да мага окшошупсуң да. Мен дагы 2016 жылы биринчи Дагестандын астына регистрация болуп алгам да. Анан ошондо эмне деген шампунь дейт? No Snow деген шампуньду айтып атат. Мен ошондо эме кылган, женский дагы бар мунусунун. экспертиятында ток жашыл. Билесиңби? Ошол эмени заказ кылыпмын да. Анан заказ кылып башымды жуусам эле какач болуп кетсе десең, ой деп анан Фаберликтин шампуньу ушундай жаман турбайбы деп мен эме кылып күлүп, мени еще эме кылып жолдошум мени шылдыңдап десең, мен Фаберликте иштейм дедиң мына деп ага да шампунь алып берген болчумун. Экөөбүздүн чачыбыз ошентип кетти десең, аны көрсө мен мындай айтканда эме кылбайм, уялбайм, тупойлугум болгон экен да. Анткени мен чачымды карабай эле эме кылам. Азыр мен мисалы үчүн зеленый ать жашыл эмеси бар, ошону колдоном. Дагы салон care. Салон мисалы мен чачыма жакпады да. Салон мага жаккан жок. Чачымысыны эме колдондум. Эме питательный эмеси бар го, шампунь. Ошону колдондум мен. Бирок мага чачым мындай кая жабышып эле ушинтип же объем берген жок, башка болгон жок. Анан мен сиңдиме жаккан экен, сиңдиме берип койдум. Анан ошо кымбатынан иштетип көрөйүнчү кандай болот экен дедим эле, бирок ал кымбат арзанына карабайт экен да. Керек адамдар бар, эмен баягы ботаниканын түрлөрүн жакшы көрүшөт. Ушуну эмне ушундан алып берчи деп ошончо чачым сонун болуп, сапсары болуп кетти эле, кайрап карарып өзүнүн цветине келатат деп, свет бератат деген ушундайлар деп отуштарды угам да. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн эме кылыңыздар. Анан самындар боюнча айтсам, самындары да аябай жакшы. Самындарын айтсам, ошо менин күйөөмдүн эмеси, жолдошумдун бети аябай неме, майлуу, жирный болгон үчүн денеси туруп кирлей берет да. Анан бир эле ушул Фаберликтин эмелерине ынап калды. Азыр мурда ар кыл эмелерди, самындарды алат элек.
кымбат арзанга барып алып жүрдүк. Азыр ошо только Фаберлик деген бир алганда 10 алып коем дагы. Бир айга беймарал жетет да. Ошо самындары да аябай жагымдуу. Мына салон жөнүндө айтып кетейин. Мен мисалы үчүн умный кератинди негизи салондун баягы умный ценные масла деген золотистый түстүү менен ошону жакшы көрөм да. Мен ага колдоном. Мындай башыңды жуугандан кийин дагы мисалы үчүн 3 күн мен азыр Бишкекте жүргөнүбүздө мен кайнатам колунда жашагам да. Ал жакта мен жолук салып жүрөм жумуштан келгенден кийинчи. Анан чачым эртең менен турганда жолугумду алып туруп жумушка кетем да. Антканда чачым жалбайбайт. Анан еще бир неделя жүргөндөн кийин башым кичине мындай 3 күн бир неделяда эмес, даже адамдар 3 күн 4 күндө кичине жыттанып баштайт го. Ошонусу жыттанбаганын байкадым да мен салондочу. Недавно мына умный кератин деген негизи чачым тармалып да. Мен постоянно үтүктөп жүрөм чачымдычы. Умный кератин дегенди иштетип көрдүм. Чөтө ал мага жаккан жок, эмнегедирчи. Анан коллегама эмеге уплотнитель деген көк түстөгүсүн алып берген болчумун салондун. Ага да жакпаптыр да. Значит, биз туура эмес тандадык. Бирок мага умный ценные масла дегени оранжевый, золотистый өтө жакты да. Ал деген для всех типов кожи кете берет экен эмесичи. Анан ал жакта мындай айтканда майлар бар экен да, андай эме в общем, ценные масла бар экен да, ал жактачы өтө сонун экен. Ошон үчүн ал колдонуп сиздер да байкап көрүңүздөр. Мага ошол салондун дагы эмеси жакты. Анан ар кимге ар кандай экен. Ооба, ар кимге ар кандай. Биринчи алышында, ооба, обязательно окуңуздар. Окуп туруп, кандай чачка экен туура тандаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ошо сатып атканда өзүңүздөр дагы немени жакшыраак изучать этип алсаңыздар, анан жаккан болсо, чачына жаккан болсо кайра эле баягы шампунь сонун экен деп кайра сиздерге келет да. Ошон үчүн кайра жазылып калышы мүмкүн, же сизге дагы кабар болушу мүмкүн. Ошон үчүн туура информация бериш үчүн сиздер дагы жакшыраак билип алыңыздар. Азыр бизде убакыт да болуп калды, Нурдана. Чыгып бергениңе чоң рахмат. Азыр ушул адамдарга өзүңдүн эмне деп айтып кетет элең? Азыр бизди көрүп аткан 21 адам көрүп атат бизди. Кудай кааласа, мындан кийин дагы просмотрлар болот обязательно. Ошол адамдарга сен эмне дейт элең? Мен айтарым, биз уктабагыла. Нурданан эфир башталып калат азыр. Аракет кылсаңыздар болот кыздар. Мына мени карагыла, мен башында эч адамдар менен сүйлөшө албаган эле адам элем, бирок азыр кылып отуруп, көрүп отуруп, ушундай ийгиликке жетип болуп турам. Кудай кааласа, бул ийгилигим эми биринчи, экинчи тепкичтери деп ойлойм, бирок мындан дагы өсүүнү каалаймын, чоң статустарды ачамын деп ойлоймун. Сиздер дагы ошентип эми аракет эле кыла берсеңиздер сөзсүз ийгилик болот. Аракет кылганга берекет деп өзү айтат кыргыздарда. Ошон үчүн аракет кылсаңыздар сөзсүз үзүрүн көрөсүздөр да. Именно биздин эмеде, биздин бизнесте, биздин эмеде кругта боло турган нерсе бул ошол. Аракет кылыңыздар деп эле айткым келет да. Анан башка дагы компанияларды, башка эмелерди дагы билемин. Неме? Башка компанияларды билемин. Алданбаңыздар демекчимин да. Мен да барып кайра келишти. Кайсы экенин айтпай эле коеюн, бирок көп эле адашып атышат адамдарчы. Адашып аткан адамдар деп айттың, по-моему, Bunun da gözün kıyalbay, bunda gözün kıyalbay, törep koydum uyalbaydan bolboy. Ошон үчүн неме кылгыла. Бир эле дарак бир жерден көгөрөт. Ошон үчүн аракет кылыңыздар кыздар. Бирден аракет кылып, бир иштин эмесин ачкыла, майын чыгаргыла. Ошондо сонун жемишин көрөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик каалаймын. Болуптур. Бүт баарыңыздарга чоң рахмат. Биз менен бирге болгонуңузга. Азыр саат 11:10 дагы Нурдана менен жана Тося Маматованын эмеси болот. Обязательно кирип, ошол жакта дагы көрүп көрүңүздөр. Ооба, Нурдана Талайбек кызы деп эмеден карасаңыздар, профилди издеңиздер. Чыгат. Ошол дагы көрүшөбүз ошол жакта. Болуптур, Жумагүл. Көрүшкөнчө. Рахмат. Бир-эки жакшы. Болуптур, обязательно.